Мен Курбанбаева Буажар, өзүм Нокат районунун тургуну болом. Орто билим алгандан кийин мен Ош областындагы Абдыжапар атындагы Ислам институтун окууга жайлашып, ошол жерде окудум. Андан кийин мен Алай районуна турмушка чыгып, ал жерде Гүлчө айылы аялдарга диний сабаттуулугун жоюу үчүн үйүмдө сабак берип жүрдүм. Аялдар менен бирге эле балдарга дагы сабак берип жүрдүм. Жашоодогу аялдардын жашоосу, балдардын жашоосу укуктук билимин билбеген себебинен өтө татаалдыгы көп чыкчу. Ошол нерселер билгенден кийин мен Борбор калаага билимим арттыруу үчүн Бишкек шаарына келип, Мутакалим коомдук бирикмесинде иштеп, азыркы күндө ошол укуктук билимимди арттыруу жолунда тренингдерге, окууларга катышып, өзүмдүн укуктук билимимди арттыруудамын. Эгер эне илимдүү боло турган болсо, анын тарбиялаган балдары дагы коомго аябай керектүү балдардан болуп чыгат. Ошондуктан ар бир эне изденүүдө болуусу зарыл.